Алгач шаардык жол кыймылынын коопсуздугун караган кызматкерлер Жалал-Абад шаарындагы номер 14 Сатыбалды Давлетов атындагы мектеп-лицейине барып, башталгыч класстардын окуучуларына жолдо жүрүүнүн эрежелерин айтып, толук маалыматтарды беришти. Кызыл жанганда токтош керек экен, сары жанганда даярданыш керек экен, жашыл жанганда өтүш керек экен. Жолдун чекеси менен кетем, сол жақты, оң жақты қарап өтем жолдан. Кнопканы басып, эки жақты қарап, биринчи солду қарап, экинчи оңду қарап, анан пешеходдон өтүш керек. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаарынын аймагындагы ар бир мектептин алдында дал ушундай жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктүн жанында ушундай баскычтарды басып, андан соң окуучулар өтмөк менен өтүшөт. Ал эми тилекке каршы дал ушундай жол белгилери жок жерден деле бүгүнкү күндө чоң эле жарандардын өткөн учурлары катталган мезгилдер бар. Мындан улам бул кызматкерлер Жалал-Абад шаарынын борбордук болгон Түмөнбай Байзак проспектиси менен Нагима Айтматова көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө жүргүнчүлөргө тыюу салынган жолдон өткөн жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү колго алышты. Чындыгында унаа тыгындыгын жоюу максатында жөө жүргүнчүлөргө арналып көпүрө, андан сырткары өтмөк дагы салынган. Бирок тилекке каршы алардан өтпөй унаалар жүрчү, жолдон өткөн тургундар көп. Бул жерде зебра жокто басканычы пешеход. Подземкадан басып келип, эмне үчүн бияктан басып атасыз? Өзüm hazır şaşılıp neverelerim var, kırkırım evi ulaştık. Tepelikli kotalıyım onu. Aşağı napasım kısık oluyoruz da. Aşınca ötü oldum. Geçirip koyasın sen de oğlum. Birinci maksatımız Jogor jaktan, İçki İşler Ministrlikten jol kıyım koopsuz başkarmalarından gelen atayın görsetmeler var. Oşol negizinde bugün işaret görüp atıyoruz. İşaretten maksatı jөө жүргүнчүлөрдүн кээ бир жерде ошол туура эмес жерден өткөндөн ошого түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Андан сырткары дагы кээ бир айдоочуларыбызга ушул жол бербей жөө жүргүнчүлөр тоскоол жаратып атат. Сөзсүз эле айдоочулардын милдетине кирбейт, жөө жүргүнчүлөрдүн дагы милдетине кирет. Туура жерден өтүш керек. Ошол боюнча биз азыр ошо айдоочуларга дагы жүргүнчүлөргө жана эскертип атабыз. Жолдун эки четин тосмолоп салып, унааларга жол ачканы менен ошол тосмолорду дагы сындырып алып, өтмөк менен түшүүдөн эрингендер көп. Мыйзам боюнча тыюу салынган жол аркылуу өткөн жөө жүргүнчүлөргө дагы айып пулдар салынат. Азырынча көп жөө жүргүнчүлөрдүн паспорттары жанында болбогон үчүн аларга протокол түзө албастан эскертүү иретинде эскертүү берип атабыз. Көпчүлүк көп ДТПлар ошол пешеходдон дагы келип чыгып атат да. Ошон үчүн бүгүн силер менен биргеликте ошол иш-чараны алып барып атабыз. Эгер жөө жүргүнчүнүн паспорту жанында болгон болсо, бузуулар кодексинин 190-беренеси боюнча 1000 сом айып пул түзүлөт да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдо катталган жол кырсыктарынын дагы саны өсүп барат. Ага байланыштуу ушул сыяктуу түшүндүрүү иштерин мындан ары дагы тынымсыз колго алып турушаарын майы кызматкерлери белгилешет. Эже, мен кырсаңыз. Бул жерден зебра жокто баса турган жерчи. Эмне сиз бияктан басып келесиз? Оны эмеден бассаңыз болбойбу? Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал-Абад шаары.